Адамдар 60-ка чыгып айтпаган 3 насаатты, психологдор, мотиваторлор, кээ бир мугалимдер айтпаган эч бир насаатты, 3 насаатты бүгүн сага айтууну туура көрдүм. Биринчиден, ар бир ишиңде туруктуу бол. Кандай иш болбосун, бир иште туруктуу бол. Брюс Ли айткандай, бир нерсеге машыккандан мен коркомун дейт да. Бир нерсени кайра кылган адам, бир тепкини кайра үйрөнгөн адамдан коркомун дейт. Ар түрдүү спортко күндө барган адамдан эмес дейт да. Ошол айтайын дегеним, көп бүгүн бир нерсени баштайт, таштап коет да. Стройканы баштайт, таштап коет. Бир нерсени үйрөнүүнү, англис тил үйрөнүүнү канча жолу баштап да, канча жолу таштап калды да. Таштап койду. Сен туруктуу болуш керек. Туруктуу болмойнча эч нерсе болбойт, эч нерсе өзгөрбөйт жашооңдо. Сен туруктуу болуп бир нерсени кармашың шарт. Кармашың шарт. Эч бир нерсени кайф менен кылбайсың сен. Сен өзүңдү мажбурлап кыласың. Мажбурлайсың. Настроениең барбы, жокпу? Кээ бирөөлөр бир иш айтсаң, настроениең жок. Настроениең не кереги бар бу жерде сага, Илхамың көп. Илхамды урганың барбы сенин, Сен кылышың шарт, каласаң калабасаң. Башың ооруп атабы, көпчүгүң ооруп атабы, бутуң тарышып атабы, спорт залга барышың шарт. Сен өзүң угада бергенсиң. Одоңда турушуң керек. Сен 60 жашка бир креслону ойлоп койдуң ошол жерге чыгамын деп. Сен каласаң кылышың керек. Бул биринчиден туруктуу болушуң шарт. Экинчиден, акча бакыт алып келбейт, акча эч нерсени чечпейт деп аткан адамдар же байлар болот, же өтө акчасы жок адамдар болот да. Акча кимге кереги жок? Өлүктөргө кереги жок. Өлгөн адамдарга акчанын кереги жок. Болду, алардын суроо жообу аякта. Айтайын дегеним, акча бардыгына керек бүгүн. Акча табышың керек. Адалыңан бизнес кылышың шарт. Мисалы, врач болсоң, врачтан сырткары бир бизнесиң болсун, мугалим болсоң, мугалим мектебиңден жумушуңдан башка бир бизнесиң болсун, кичинекей бир көчөдө бир пранчик саткан жер болуп айырмасы жок. Бир кошумча бизнесиң болуш керек. Ошол учурда сен мен мугалиммин, менин зарплатам аз, пара алышым керек да деген түшүнүктөрдөн жоголосуң да. Себеби сенин кирешең бар бул жерде. Адал бизнесиң барбы? Демек сен коркпойсуң акчасыздыктан. Акча болсо бул эркиндик. Миңдеген больница салып коюшуң мүмкүн, миңдеген садик салып коюшуң мүмкүн, көп жакшылыктар кылып коюшуң мүмкүн. Качан сенде акча көп болсо, акча бул мүмкүнчүлүк. Акча адамды кандай экенин ачып кое турган эле маселе. Ошондой экен, акчадан үркпөсөң, коркпосоң, акчаны кыл, акчаны бас. Акчаны бассаң, соопту дагы басып коесуң, керегине акча кылып. Бир мечит салып койгон, канча адам кирип намаз окуса ошончо сооп жетип турат сага. Бир больница салып койгон, канча муктаж дабаланса сага ошончо сооп жетип турат. Бул экинчи акыйкат маселе, акча табышың керек. Акча менен авторитет болосуң. Үй бүлөңдө акча таппаган ордуңдагы болбойт. Акча таап турсаң, бардыгы сени угат. Аялың дагы угат, балдарың дагы угат. Бардыгы көчөгө чыгып кетет эгер акча таппасаң. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бар, бул ден соолук. Менин көзүм бар, Кудайыма шүгүр. Колум бар, Кудайыма шүгүр. Мындан өткөн миллионерсиң сен. Байлык, мындан өткөн байлык жок. Бир көзүңдү мынтип жөнөкөй эле 3 күн байлап жүргүн, не болот экен, жашооң караңгы болот. Бир кулагыңды мынтип кататтырып жүргүн, кимдени сүйлөп атат, жини болуп калайын дейсиң. Ошондуктан ден соолук кадырын бил. Бүгүндөн баштап бул дене сеники. Эгерде сен буга таза нерселерди салбасаң, правильный питанияны киргизбесең, эртең дары дармекти кризисиңе туура келет. Сен ден соолугуң бар болуп турса, мен өзүм ойлойм да. Ден соолугум жок. Ден соолугум бар учурда менин миңдеген проблемам болот. Өткөндө бир ооруп калдым. Менин бир эле проблемам болуп калды. Миң эмес, бир эле проблемам болуп калды. Бул не проблема десеңиз, мен качан айыгам эле деп калдым да. Демек, сенин ден соолугуң чың болуп турганда 1000 проблемаң болот. Эгер ооруп калсаң, бир эле проблемаң болот. Бул ден соолук. Ден соолукту жоготпо. Ден соолук таза нерселерди киргиз. Бул сеники, сенин денең, сенин телаң. Сен карабасаң, эч ким сага күйбөйт. Эч ким сени сүйбөйт. Өзүңдү сүй. Бул иш нерсени амал кылганын аракетин кыл. Ошондо сөзсүз ийгилик жаралат. Экенешим.